Алихан Субанов, 7-чи Таштемиров Баяман, 10-чы Ариет Абилов команда капитаны, 18-чы Рамиль Янфу, 19-чы Баэль Мирланов. Жана биздин уучу карсаңыздар. Булар Сайыкбаев. Жана Айпанчанын ичинде ойносо болот. Ариет Абилов узатылган сокку жана гол! Кыргызстан командасы мына ошентип атаандаштын дал ушул прессингдин жыйынтыгы менен эсеп сандар ачылып отурат. Оң капталдан мына топту тартып алган Баэль Мирланов болду. Жана өнөктөшүнө топту калтырган. Абиловга пас, бул жерде эч кандай офсайд жок. Жана Ариет Абилов дарбазага таамай болду. Мына ошентип Кыргызстан командасынын Сайыкбаев мыкты жазгыр өтүү, Айпанчасына пас. Мыкты сокку жана кандай өзүнүн дарбазасына голду өткөрө алган болсо деги чекти болой 1-1 Баэль Мирланов. Ой-ой. Адлен Сайыкбаев Субановго пас, Алихан Айпанчасына калтырган. 7-чи катар сандагы Байман Таштемировдон сокку жана дарбазачы бири-бири менен чабуул менен жооп узатуу менен Алек. 9-чу катар сандагы Айбын Даулет уулу азыр Казакстан командасы чабуулда. Кезектеги сокку Кашуба жана кошумча соккудан 9-чу катар сандагы дал ушул Айбын Даулет уулу эсеп сандарын теңеди. Кубаттуу соккуну азыр Кашуба кайтарган болчу. Жана кошумча соккудан борбордук чабуулчу дал ушул Айбын Даулет уулу өз ордуна болуп чыккан. Айпанчага көтөрүп келген топ жана сок узатылды. Бул жерде өтө кооптуу абал жаралды. Топ жоготуп алышты Казакстан оюнчулары. Чыгарып келген топ Эржан Аскарбеков. Сокку жана гол! Эржан бул жерде гол жаратып отурат. Эч кандай офсайд жок. Демек алмашууга чыккан Эржан Аскарбеков мына ошентип эсеп сандарын кайрадан өзгөртүп отурат. 2-1 Кыргызстан командасы алдыда. Бир караганда бул жерден эфирден Абай Заманбек топ ойногондой туюлду, бирок топ таамай барган экен. Ооба, Абай Заманбек топко кол менен тийген, бирок командасын сактай алган. Капталдан Кыргызстан командасы кайрадан чабуулда алыстан сокку узатып көрдү. Абилов жана узатылган сокку гол! Кыргызстан командасы кайрадан эсеп сандарын өзгөрттү. 19-чу катар сандагы Баэль Мирланов мына ошентип эсеп сандарын 3-1 айлантты. Урматтуу көрүүчүлөр, Кыргызстан командасы мына ушундай чабуулга чыгып барды. Ариет Абиловдон пас, бул жерде эч кандай офсайд жок. Дарбазачы Абай Заманбек дагы командасын сактай алган эмес, дагы жыйынтыгында 3-1 кошумча кошулган убакыттар жүрүп барууда. Дарбазаны сакташ керек. Деги чекти болбой мына Казакстан оюнчулары контр чабуулда 3-2 дээрлик. Оң капталга пас чыгаш керек. Алымбек Исаев жана бул жерден финалдык кычкырык жаңырды. Кыргызстан 3-2 эсебинде Казакстанды жеңип алды. Эмнеге бул жерде сүйүнбөй жатыш